Assalamu alaikum урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 7 февралы күнгө жекшемби. Биз азыр машина базарга кирип кетип атып, ушундай бир нерсеге туш болдук. Бул жерде телефонго суюк жидкий стекло басып аткан учуру. Ассаламу алейкум. Сиз жаңы эле баштадыңыз буну? Жаңы эле баштадык азыр. Баштардан алдын таза арчып алыш керек экен, Баштардан алдын мындай стеклолор болот. Ушундайды сыйрыбыз дагы. Мындайды бул жака коюп коебуз дагы. Өзүнүн экранына мындай заводской экранына. Заводской экранына мындай каражаттар бар, спрейлер бар. Ушуну себет экен. Ушуну себебиз дагы телефонду таптаза кылып тазалап алабыз. Таптаза кылып тазалап. Андан соң Тазалап атат. Жидкий стекло деп коет, мына жидкий деп коет. Ушул эң негизги. Эң негизгиси ушул. Тоспой. Андан кийин телефонго полный мындай неме кылып алабыз, сүртүп алабыз. Кол менен эле. Кол менен эле сүртүп алабыз. Бул мындай клей сыяктуу экен да? Клей сыяктуу. Мынакей. Телефондун кургак жери калбаш керек экен, демек, а? Кургак жери калбаш керек. Бул любой телефонго боло берет. Боло берет. Болгон телефондорго экран жаракат чыгып кетсе, экран алмаса, ошолор. Стекло эмес, экранын айтасыз, а? Экран. Стеклосун сыйрып таштайбыз да. Сыйрып. Кийин кадабайсыз аны. Кийин кадабайбыз. Кереги жок болуп калабы аны? Өзүнүн родноюндай эле болуп жүрө берет. Буну канча убакытка жетет мисалы бул? 3 ай, 4 айга жетет. 3 ай, 4 ай мындай алмаштырбай жүрө берет. Бул өзүнчө аппарат экен, достор. Мына өзү салып атат, салып. Бул жактан утура филетви деп коет, бул ургатып, өзүнүн клейди керектисин сиңдирип чыгарып берет да бул жакта. Канча убакыт кетет буга? Буга 5 мүнөт убакыт кетет. Мына өзүнүн атайын. Процент бар, 25, 50, 75, 100 деген. 100гө жеткенде өзү сигнал берет. 100гө жетиш керек экен, демек азыр 25%да турат. Мынакей ушундай бир кытайча жазуулар бар экен. Жидкий стекло. 200 Өзүнүн ушундай атайын жабдыгы бар экен, мына аппараты. Беркиндей алмаштырып алса, арзаныраак чыгат го дейм. Беркиндейлер 100 сомдуктар мыналарды серип берип мына. Ал бишип болбойбу? Бишип болот, аларга караганда мындай чийле өрбөйт, анан сууштабайт. Чийлбейт. Мынчалык ударды тең көтөрөт. Ключмен уруп атабыз. Андан кийин Бул ошол болгон буга чейин, бул өзүбүздүн телефонун колдонуп жүргөн. Аз Мындай сууда жуга өрбөйт мындай. чийлбейт экен, сууда жукпайт экен мына. Жидкий стекло экен да. Жидкий деп коет мына. Мына көрүп атасыңар, урматтуу туугандар, мынакей. Бул канча? 200дөн. 200 болгону 250 сом экен, бул 2-3 айга жетет экен, а? 3-4 айга. Мисалы мындайды колдонсоң, мисалы 1 айда 2 жолу же 3 жолу алмаштырасың да. 1 айда 3 айда 1 жолу алмаштырып коюп жүрө бересиң мында. Ошол жагы жакшы. Анан чийле өрбөйт, анча-мынча нерсе мындай. Чийлбегени, суу жукпаганы бул өзгөчөлүгү турбайбы? Мындай бычак менен да мына чийле өрбөйт. Мынакей достор. Бычак менен дагы керек болсо кескилеп көрүп атат. Чийлбейт экен, бирок мыналар чийле берет, а? Мынаны кубаттап турган зарядник окшойт, а? Powerbank да бул. Зарядка менен да иштей берет, powerbank менен да иштей берет. Азыр мына 50% болду. 75-100% болгондо бүтөт экен. Телефонго жидкий стекло. Канча бул басып бериш? 200дөн басып берип атабыз. Мына буга чейинки клептериңиздин стеклолорубу? Ошол. Мен ойлопмун, ушуну жидкий стеклонун үстүнөн дагы бир жаңы башка мындай бир стекло басыш керек окшойт депчи. Кереги жок, андайларды бардыгын сыйрып, мына өзүнүн родноюндай эле болуп турат. Иштештер дагы сонун болуп калат, туп-тунук анан мындай. Жумшак иштеп калат да. Сиз дайым ушул жерге келесизби ар базар күнү? Машина базарынын алдына. Көптөн бери чыкпай аттым эле, бүгүндөн чыктым. Бүгүн келдиңиз. Жакшы. Баяк болуп. Жумуштар менен бошо эми чыктым. Мынакей достор, 75 болуп калды. азыр биротоло бир телефонду аягына чейин тартып коелу. Бүткөнүн дагычы сиздерге көрсөтөбүз азыр. Муну ар кандай ыкмалар менен сынап көрүп атышабы, жаңгак жагып башка кылып? Жаңгак жаксы болот. Сынап көрүп атышат, мен андай кылбай эле мындай ключ менен кылып элем.
Бул бүттү, значит, да? Өттü bu. Мынакей достор. Ya bu kaç soğuk ya Murat? Bu 200'den. Алгандан кийин дагы ушинтип арчыйт экен. Arçıp burgatağız. Özün gereğinçelik sinir oladı. Аха. Sinir olgandan keyin kalganların artıp tozalap tışlayız. Мынакей арчып атат. Ya bu sekulada bilinbeytken de bu ha. Bilinbeyt özünün radın oyunlarıyla olup kaldı. Bir jakşı jağı sucuk koydu. Ançamça çizilır beyt. Bir kararanda pişiğirek koydu. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, туугандар. Tekşerip beri özüne. Сизди каерден тапса болот дагы, мынакей. Onday sucuk koyur beyt. Tekşerip berет экен. Uradaysa urup berebiyiz zaman keyin. Şu. Klientin özüne karayız da görküle telefonum jakşı görüp da. Koy depçi. Мынакей, Uradaysa туугандар. urup tekşerip neme olup berebiyiz. Бүтөйүн деп калды бул телефон. Lekin. Кандай гана телефон болбосун боло берет экен да, демек, а? Жерге bir çapsan. Бардык телефондун модельдери боло берет экен. Sen kö? Мына бүттү уже, таң калып атат эси. Сиздики эмеспи? Berkim kerak ol. Мынакей, бүттү туугандар. Nakşin tak nakşin. Мына достор, 5 мүнөттө эле бүтүп калат турбайбы, э? 5 minut töre, 5 minut töre. Kança level? Tutmaz. Болгон 200 сом. Bastırıcılar bolsa momurdu da aytып Жоқ, қанша бастадыңар? Бастырам дейм. Сиздин номериңизди бере аласызбы? Сиз каерде турасыз көбүнчө? Кайра барыш керек сизди издеп? Оштобуз, ошто эле, оштун ичинде эле биз. Ичинде көчүп жүрө бересиз бирок. Көчүп жүрө беребиз. Мына көчмө неме экен? Ha ki. Номериңизди айтып койсоңуз боло берет анда. Номерлерибиз 0772 Билайн экен 772 75 75 24 23. 24-23. Ушул номер WhatsApp башка 24 саат жаныга. Ушул активдүү номер экен связдагы. Ошто шаарда турат экен өзү. Эгер жакса ушул номерге байланышып Telefonlar koçum. баштырсаңыздар болот. Бул көчмө экен мындай. Айтам бери менин көз алдымда 3-4 телефонду жасап берди. Заштагылат, бирок бул деле өтө катуу жестко турса бул деле снимка деп. Қанша сом? Мынакей, туугандар, толук маалымат алдык деп ойлойм. Барыңыздар көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Видео жакса лайк басып, комментарий жазып, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. А биз болсо азыр Жапалак базар, Уна базарынын ичинен Немис үлгүсүндөгү автоунааларды, Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааларды тартканы кирип кетебиз. Бүгүн эскерте кетсем 2021 жылдын 7 февралы күнгө жекшемби.